기다려온 2022년 1학기 우리 오실 세종학당의 개강식 날입니다. Урматтуу бүгүнкү ошол биздин Ош технология университетинин алдындагы Корей борборунун алдындагы ошол Сежоктаңдан сынак өткөн студенттерди, окуучуларды баардыгын куттуктайбыз. 먼저 오시 세종학당에 처음 오는 이게 신입생들을 여기 오시 Саламатсыздарбы? Менин атым Абдувалиева Амина. Биринчиден биздин Сежоктан ага эжекелерине чоң ыраазычылык бергим келет. Ага эжекелерибизге бир кол чаап коелук. Жана экинчиден ушу Сежоктан жаңы студенттерине куш келипсиңер. Мен 22 жылы GKS программа менен өткөн Индияда АККОго тапшырган бизнес управленияга 4 жыл бакалавр стипендия менен 4 жылга кетип жатам. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Сапарбек кызы Миравида. 2017 жылы корей тилин окуп баштадым. Биздин Ош биринчи Сежоктаңдын мугалимдери жана агайлардын жардамы менен менин корей тилге болгон кызыгуум күн сайын жогорулап, мен азыр алдыга койгон максатыма жетип отурам. 2022 жылы GKS программасы менен Yongnam Myeongdong АККОдон университетке өттүм. Направлением бизнес башкаруу.
Саламатсыздарбы? Мен 2022 жылы GKS программа боюнча Кёңбок Чонбун Дэхэккё деген университетке 4 жыл бакалаврга стипендияга ээ болдум. Менин атым Акмарал. Мен бул Сежонгтангта 4,5 жыл окудум. Жөн эле окуп жүрбөй, маданият жактан да жакшы болуп, азыр көргөнүңүздөй эйжи группанын лидери боломун. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен 2022 жылкы стипендия боюнча тапшырган Ороз кызы Чулпунай. Мен дагы Йоңнамигоңде университетке өттүм. Специалист боюнча фэшн дизайнер. 우리가 만나게 돼서 구반이시드문. 그래서 선생님도 여러분 열심히 수업을 준비할 거예요. 그래서 여러분 선생님 꼭 하고 싶은 말이 있는데 아즈르단 마시다 오쿠상 자수 오스결은. 그래서 여러분 한 학기 같이 합시다. 화이팅! Жалпы эле корей тили жана корей маданиятына кызыккан жаштарга корей тилин жана корей маданиятын үйрөтүү максатында ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Биз буга чейин 10 январдан 28 январга чейинки убакта Ош шаарындагы мектеп окуучуларынан жана жогорку окуу жайларынын студенттеринен корей тилин үйрөтүү максатында курска кабыл алганбыз. Жалпы 259 студент жана мектеп окуучулары катталган болсо, алардын ичинен 179 мектеп окуучусу, 80 жогорку окуу жайлардын студенттери катталышты. 2-3 февраль күнү биз ошо жалпы катталуучу студент жана мектеп окуучуларынын арасынан эң жакшы деп мектеп окуучуларын жана студенттерди интервьюнун негизинде тандап алдык. Интервьюда Кореядан келген мугалимдер өздөрү кыргыз, орус, англис тилдеринде интервью алышты. Ошо интервьюнун негизинде кабыл алынган студенттерди чакырып, биз мына бүгүн биринчи семестрдин ачылыш аземин өткөрүп жатабыз. Биринчи семестрибиз май айынын акырына чейин уланмакчы.